Путин менен Си Цзиньпиндин жолугушуусунда эмнелер айтылды, маанилүү учурлары. Россиянын президенти Владимир Путин жана Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин кеңейтилген курамдагы сүйлөшүүдө бир катар билдирүүлөрдү жасады. Россия лидери эмне деди? Россия өлкөдөн чыгып кеткен батыштын ишканаларынын ордуна кытайлык бизнести жайгаштырууга даяр. Москва менен Пекин жасалма интеллект жана маалыматтык өнүктүрүү жаатында дүйнөлүк лидер боло алат. Өлкөлөр түндүк деңиз жолу долбоору боюнча жумушчу орган түзөт. Россия, Азия жана Латын Америка өлкөлөрү ортосунда соода жүргүзүүдө юан колдонууну кубаттайт. Батыш спортту саясий басым кылуу үчүн курал катары колдонулуп жатканда Россия менен Кытайдын спорттук байланыштары өзгөчө мааниге ээ болот. Кытайдын төрагасынын билдирүүсү: жалпы күч аракеттердин арты менен Россия-Кытай мамилелери кубаттуу жана туруктуу динамикада өнүгүп баратат. Эки өлкөнүн ортосунда саясий өз ара ишеним бекемделип, жалпы кызыкчылыктар көбөйүп жатат. Россия менен координацияны чыңдоого даярбыз. Белгилей кетсек, Си Цзиньпин РФ президентинин чакыруусу менен 20 март күнү Москвага мамлекеттик сапар менен келген. Бул анын Кытайдын башчысы болуп шайлангандан кийинки чет өлкөгө жасаган биринчи сапары. Лидерлердин формалдуу эмес жолугушуусу дүйшөмбү күнү кечинде башталып 4 саатка созулган. Ал Москва менен мамилени бекемдөө жана өнүктүрүү Пекиндин стратегиялык тандоосу болуп эсептелерин билдирген. Кытай лидеринин сапары 22 мартка чейин уланат. Көптөгөн мекемештер сыяктуу сиздин дагы көйгөйүңүз кирди чыктыбы? Биз жардам беребиз. Москвадан Казакстанга каттайбыз. Жолго чыгаарда чорнойдан текшерип, эч кандай маселе жаралбашына кепилдик беребиз. 5 пересадка өзүбүз алып келип чыгабыз. Биздин байланыш номерлер: Нурлан мырза +7925 614 47 44 +7977 380 91 40. Күнү түнү чала бериңиздер. Но нет никаких сомнений, что это плохо для них кончится. Лавров: Лондон Киевке уран кошулган снаряд ташыса, кесепетин өзү тартат. Улуу Британия Киевке байытылган уран кошулган снаряд ташыса, кесепетин Лондон өзү тартат. Бул туурасында РФ Тышкы иштер министри Сергей Лавров Россия 1 телеканалынын Москва Кремль Путин программасынын автору Павел Зарубинге билдирди. Эгер чынында эле ушундай болуп калса, окуянын ушундай өнүгүшүнө таң калбайм. Бирок анын аягы өздөрү үчүн жаман болоруна күмөнүм жок, деди Лавров. Буга чейин Британиянын коргоо министринин орунбасары Аннабель Голди Лондон Украинага байытылган уран кошулган оғдары бере турганын айткан. Орусияда президенттик кеңсенин кызматкерлерине iPhone колдонууга тыюу салынды. Орусияда президенттик администрациянын ички саясий блогунда иштеген кызматкерлерге iPhone смартфондорун колдонууга тыюу салынды. Бул тууралуу Коммерсант басылмасы өз блогтарына таянып кабарлады. Маалыматка караганда, мындай буйрукту президенттик администрациянын башчысынын биринчи орунбасары Сергей Кириенко марттын башында берген. Бийлик Apple корпорациясынын смартфондору батыш адистеринин хакердик жана таңчылык аракеттерине көбүрөөк кабылышы мүмкүн деп эсептейт. Басылманын блогтарынын бириминин айтымында, президенттик кеңсенин кызматкерлерине Android операциялык системасынын базасында же кытайлык аналогтарында иштеген смартфондор берилиши мүмкүн. Мындан тышкары, Россиялкомдун курамындагы ачык мобилдик платформа компаниясы иштеп чыккан орусиялык Аврора операциялык системасы да колдонулушу ыктымал. Буга чейин орус бийлиги аткаминелерге Zoom тиркемесинен баш тартып, анын орусиялык аналогу Труконф сервисин колдонууну сунуштаган. Путин согушту токтотуу үчүн сүйлөшүүгө ачык экенин айтты. Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин жана Орусиянын президенти Владимир Путин Кремльде бейформал жолугушуу өткөрдү. Синин Орусияга визити Гаагадагы эл аралык кылмыш соту Путинди кармоого ордер бергенден 3 күнөн кийин жасалды. Путин сүйлөшүүнүн башында Сини Кытайдын төрагалыгына кайра шайланышы менен куттуктап, Орусия менен Украинанын согушун токтотуу боюнча Бейжиңдин сунушун кылдат талдап чыкканын билдирди. Ал орус бийлиги сүйлөшүү процессине ачык экенин белгиледи. Си Цзиньпин Кытайдын төрагасы болуп кайра шайлангандан кийинки биринчи эл аралык сапарын Орусияга жасаганын айтты. Ал келерки жылы Орусияда президенттик шайлоо өтөрүн эске салып, орусиялыктар жакшы аракетиңиз үчүн сизди колдойт деп ишенем, деди Си.
Төрага Сенин эл аралык кылмыш соту президент Путинди кармоого ордер бергенинен бир нече күндөн кийин Орусияга сапар менен барышы Кытай Кремлди Украинадагы мыкачылык үчүн жоопко тартуунун эч кандай жоопкерчилигин сезбей, анын ордуна Орусиянын кылмыш кылуусун улантуу үчүн Кремлге дипломатиялык калканычты камсыздап жатат, деди Блинкен. АКШ Си Цзиньпин Путин менен жолугушуусунда Украинадагы жаңжалды жөнгө салууну, анын ичинде орус аскерлерин толук чыгарып кетүүнү жактайт деп үмүттөнөт. Кытай мунун ордуна орус күчтөрүн эгемен Украинанын аймагында калтыруу үчүн ок атышууну токтотуу чакырыктарын калкалайт деп тынчсызданып жатабыз, деди АКШнын улуттук коопсуздук кеңешинин расмий өкүлү Джон Кирби. Батыштын бир катар маалымат каражаттары жыл башынан бери Кытай бийлиги Москвага түрдүү курал-жарактарды, анын ичинде учкусуз аппараттарды, артиллерия жана ок-дарыларды берүү маселесин карап жатканын жазышкан. Февралда Энтони Блинкен Бейжин бул кадамга бара турган болсо, олуттуу кесепеттерге дуушар болорун эскерткен. Кийин Кытай Украинадагы согушта нейтралдуу позицияны карманарын жана эч кайсы тарапка курал-жарак сатпай турганын билдирген. Кремль буга чейин Путин менен Си жолугушууда Украинадагы согушту токтотуу боюнча Бейжиндин сунушун талкуулай турганын да ырастаган. Сенин Москвага сапар алдында Украинанын президентинин кеңешчиси Михаил Подоляк италиялык прессага курган маегинде Кытайдын согушту токтотуу боюнча сунушун сынга алган. Анын айтымында Кытай планы Орусиянын кызыкчылыгын коргойт жана согушту токтотуу орус күчтөрүнүн Украинанын аймагынан толук алып чыгып кетүү менен гана ишке ашат. Кытайдын бул сунуштары Украина гана эмес, Орусияга көбүрөөк пайдалуу экенин буга чейин АКШ менен Евро биримдик да билдирген. Венгрия Путинди камакка алуу ордери тууралуу билдирүүнү бөгөттөдү. Венгрия эл аралык кылмыш сотунун Орусиянын президенти Владимир Путинди камакка алууга ордер бергени тууралуу Евро биримдиктин өлкөлөрүнүн биргелешкен билдирүүсү жөнүндөгү маалыматты бөгөттөдү. Бул тууралуу Bloomberg ишенимдүү булактарына таянып билдирди. Венгриянын турумунан улам Евро биримдиктин тышкы иштер жана коопсуздук саясаты боюнча жогорку өкүлү Жозеп Боррелл өз атынан билдирүү жасады. Европа биримдиги эл аралык соттун чечимин орус лидерин Украинада алардын буйругу менен, алардын руксаты менен же өздөрү жасаган кылмыштар жана мыкачылыктар үчүн жоопко тартуу процессинин башталышы катары карайт, деди Боррелл. Евро биримдиктин юстиция министрлери 20 мартта эл аралык кылмыш сотунун чечимин колдогон билдирүү жарыялашкан. Ага Венгрия кошулган эмес. Bloomberg агенттиги бул жагдай 23-24 мартта Брюсселде өтө турган Шаркеттин кезектеги саммитинде көтөрүлүшү мүмкүн экенин жазды. Гаагадагы эл аралык кылмыш соту Путинди Украинадагы кырдаалдын контекстинде кармоого 17 мартта ордер чыгарган. Орусиянын балдар омбудсмени Мария Львова Беловага да украиналык балдарды мажбурлап алып кеткен үчүн кармоого ордер чыккан. Орусиянын тергөө комитети Путин менен Львова Белованын кылмыш жоопкерчилигине тартууну негизсиз деп эсептеп, эл аралык кылмыш сотунун судьяларына кылмыш ишин козгоду. Орусия 2016 жылдан бери Рим статутуна кошулбагандыктан Гага сотунун юрисдикциясын тааныбайт.